Assalamu алейкум, урматтуу көрөрман. Сиз алдыга койгон максатка жетүү үчүн кыйынчылыктар жаралып жатабы? Аны кантип оңой жол менен жеңүүнү билгиңиз келсе, анда биз менен бирге болуңуз. Көпчүлүгүбүз эле материалдык муктаждыгыбызды канааттандыруу үчүн жулунуп жаткандайбыз. Күндө таң атпай жумушка чуркамай, кечинде чарчап келип сүй жыгылмай, бирок дагы эле жетпейт. Дагы эле акча чогултуп чоң муктаждыкка жеткизе албай убарабыз. Дагы эле карыздан башыбыз чыкпайт. Банктан насыят алабыз. Эмнеге? Кантип акча чогултуп, кантип акчанын артынан чуркабай жашоого үйрөнөбүз. Бул тууралуу жөнөкөй эрежелерди бизнес-тренер Чолпон Шамшидин айтып берет. Каржылык жактан өнүгүү өзүбүздүн колубузда. Адамдын толук кандуу бактылуу болушунда материалдык байлыктын да орду бар. Ал үчүн биз каражатыбызды эркин колдоно алган абалга жетишибиз керек. Бизде айлык аз, Кыргызстанда акча чогултуу мүмкүн эмес деген сыяктуу кептерди көп айтабыз. Балким кеп тапкан каражатты туура пайдалана албай жатканыбыздадыр. Ооба, көпчүлүктүн эң чоң кемчилиги канча каражат тапса ошого жараша жашабай, андан эки эсе ашык каражат коротуп, ага кошумча карыз алып, насыя төлөп жашап жатканы. Эмнеге андай? Анткени кыргыздардын мурунку көчмөн жашоосунда акча жүгүртүү товар түрүндө болгон. Бул натуралдык алмашуу деп аталат. Мында эл жайлоодон бир койду ала келип, бир кап унга алмаштырып кетип калган. Союз учурунда да акча жүгүртүү өнүккөн эмес. Союз ыдыраганда мунун зыянын тарттык. Андан бери 30 жыл өттү. Бирок дагы эле көпчүлүгүбүз акчаны туура пайдаланууну, акча жүгүртүүнү үйрөнө албай келебиз. Кредит алып той өткөрүү, кредитке үй буюмдарын алуу деген нерселер бизди саска батырып жатат. Андан көрө тапкан каражатыма туура мамиле кылганда гана менин жашоом өзгөрөт. Менин жашоом өзгөргөндө Кыргызстандын жашоосу өзгөрөт, өнүгөт деп ой жүгүртүүгө аракет кылып көрсөк кантет. Тапканым жетпейт да, жеткириш үчүн эмне кылам? Менин тапкан акчам жашоомдо жетпейт. Керектөөм көп. Кирешемден чыгашам ашып түшөт дегендер четтен чыгат. Ушундай ой жүгүртүүнү жокко чыгаруу үчүн бизге төмөнкү формула жардамга келет. Биринчи, учурдагы киреше чыгашаларды тизмелеп, керектөөлөрүңүздү алдын ала болжолдуу пландашыңыз керек. Экинчи, чыгашаларды катуу көзөмөлдөп, ашыкча коромжу болгон чыгымдарды иреттеп чыгуу. Финансылык сабаттуулук деген эмне? Финансылык сабаттуулук канча каражат тапсаң, ошол акчага жараша гана жашоону үйрөнүү жана келечек үчүн кам көрүү. Ушул нерсени биз жакшылап үйрөнүп, түшүнүп, колдонуп жана муну балдарыбызга да үйрөтүшүбүз керек. Тапкан каражатыңа жараша жашоо бул айына тапкан каражаттын 90%-ын коротуп, анын алкагында жашоого үйрөнүү. Ал эми келечек үчүн кам көрүү. Ошол тапкан каражатыңдын эң аз дегенде 10%-ын чогултуу. Мисалы, айына 15 000 сом киреше тапсаңыз, анын 10%-ын келечекке алып коюңуз. 1500 бул 15 000дин 10%. 15 000ден 1500-тү алсак, 13 500 сом калат. Ал 90%. Башкача айтканда 1500 сомду депозит ачып банкка салып коюңуз. 13 500 сомду кийинки айга жеткирип жашашыңыз керек. Ушунун ичине сөзсүз түрдө күтүүсүз чыгымдарга да акча бөлөсүз. Бюджет планы, киреше чыгаша. Сиздин короткон суммаңыз мындан 13 500 сомдон 1 сомда ашыкча болбошу керек. Кете турган чыгымдардын тизмесин түзүп, кайсынысына канча сумма кетет, алдын ала тактап, пландап, тизмелеп алуу кажет. Ал чыгымдар жашоодогу эң зарыл нерселер гана болсун. Сөзсүз түрдө өзүнчө бир дептер ачып, жазып, эсеп жүргүзүү зарыл. Депозитке салынган же өзүнчө чогултулуп жаткан акчага такыр тийбегенге аракет кылыңыз. Ошол чогултулган акча адам иштегенге жараксыз болуп калганда, ооруп калганда жана каарыган кезинде кыйналбай жашаш үчүн чогултулат. Муну эске албасак, каарыган кезде жашообуз кыйын болуп калышы мүмкүн. Ал эми сентябрь айы келгенде күнүгө кетирген акчаңызды эмнеге кетиргениңизди кошуп, тыйындан бери жазып турасыз. Муну катуу көзөмөлдөп жашашыңыз керек. Мына колуңузда турган акча каяка кеткени белгисиз эле жок болуп калчу эле таптыңыз. Тизмеден керексиз эле нерселерге коротулган суммалар чыга келет. Ушул эсептерди ээринбей күндө жүргүзүүнү үйрөнүү керек. Ушул эсептерди жазып жүргүзгөндө гана адам кереги жок нерселерге акчасын короткусу келбей калат. Эң башкысы адам өзүнүн бир айлык жашоосун алдын ала билет. Келечегин да көрө билет. Кошумча кеңеш. Каражатты үнөмдөөнүн бир нече жолдору бар. Биринчи, көзгө көрүнгөн нерселерди кооздугуна карап эле ала бербеңиз. Экинчи, зарыл болгон буюмдарды, азык-түлүктөрдү акция болгон учурда алып коюңуз. Үчүнчү, бир нерсе сатып алууда сапаттуусун жана арзаныраагын алыңыз. Мисалы, кофенин кадактагы идишке караганда желим баштыктагысы арзан.
4. Кийим алууда да абдан зарылдарын гана алыңыз. Эски бирок кийүүгө жараганы болбосо кайра жаңы сатып албаңыз. 5. Арзандатуу болуп жатканын көрсөңүз эле жармашып, учурда зарыл эмес буюмдарга акча кетирбеңиз. 6. Бузулган буюмду дароо ыргытып салбаңыз. Балким оңдоого болот. Оңдосоңуз чөнтөккө пайда. Жыйынтык. Жоктон бар кылуу кыйын. Аны тыйындап курап чыгасыз. Ал үчүн күчтүү эрк, тартип керек. Ошондуктан жогоруда эрежелердин баарын жакшылап үйрөнүп, аткарып алган соң анан кийинки баскычка өтсөңүз болот. Ал үчүн эң негизги салымды өзүңүздүн өнүгүшүңүз үчүн кыласыз. Муну менен убакытта үнөмдөп кошумча акча таба ала турган булактарды үйрөнсөңүз болот. Урматтуу көрөрман, эгер сиз бул видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, сизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул видео тууралуу ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз жана биздин каналыбызга катталып коюңуз. Сизге чоң рахмат. Ma raison